Ушул жылдын сентябрь айында милиция жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатып жүргөн дарыгерлердин тобу кармалганын жарыя кылды. Алдын ала маалыматтар боюнча уюшкан топ 2016 жылдан бери ар кандай шартта баласынан баш тарткан аялдардын наристелерин бөлөк бирөөлөргө сатып жүрүшкөн. Алдагы мүнөттөрдө ак халатчандар аралашкан бала сатуу кылмышынын чоо жайын иликтөөгө аракет кылдык. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Биз менен болуңуздар. Я бы, если бы другим продала бы, говорят, этих детей, по 3000, по 2000 долларов имела бы с каждого ребенка, а вы даже не хотите за услугу няни платить. Көптө мындай массалык маалымат караттарында чыгып кетпеди күнөөлүгүңүз бар үчүн жооп бере албай атасыз жаганда? Был в интересах следствия, я ничего не могу отвечать. Хорошо, я не буду давать интервью. Давайте все. Мен охрананы чакырсам, это нарушение прав человека. Эмне суроо экенин да билбей, кызыкпайсызбы бизге? Ошол сатылып кеткен 6 бала табылды. Андан тышкары дагы 2 баланын кайда экени бүгүнкү күндө белгисиз бойдон калууда, алар изделип атат. Давай сюда, вот. Давай. Ой, на. Смотри, какой. Ачу глаза, ачу. Эч нерсе менен иши жок ойноп жаткан наристелер бала сатууга шектелип жаткан дарыгерлер аркылуу бул аялдын колуна тийген. Балдардын келечеги үчүн жана тергөөгө жолтоо болбоо максатында ымыркайларды багып алган аялдын аты жөнүн жана айрым жагдайларын ачык айта албайбыз. 1 жыл мурунку үрөй учурган окуяны төкпөй чачпай айтып берем деген аялдын атын өзгөртүп Нуржамал деп атап койдук. Анда кеп башынан болсун. Спасибо, что они отобрали, помогли, да, вот? Сейчас, кызым, бешем зачем? Пойдем. Бишкек шаарында бойго жеткен кызы менен жалгыз жашаган Нуржамал бала багып алам деп жакындарына, тааныштарына ачык эле айтып жүргөн. Мындан улам жакындарынын бири төрөтканлардан энеси баш тарткан балдарды таап бере ала турган тааныш табат. Ошентип 2017 жылдын жаз айларында бейтааныш аял чалып Нуржамалдын үйүнө бир эмес 2 бала алып баратканын кабарлайт. Ымыркайларды ким, кандай шартта алып келгенин өз оозунан угалы. Молодая девушка, где-то лет, 25 жаштардагы кыз 2 кичинекей баланы колуна кармап келди. Ал учурда балдардын кыз же эркек экенин билген жокмун. Ал үйгө кирип, бул кыздар бирөөнү тандайсызбы же экөөнү тең калтырайынбы деди. Ал кыздар аябай алсыз, арык болчу. Мен балдар мындай абалда болот деп ойлочу эмесмин. Анткени мен төрөгөн аял катары жаңы төрөлгөн балдар мындай болбой турганын билем. Патология менен төрөлгөнү көрүнүп турду. Анткени бир баланын колу жана бети аябай күйүп калыптыр. Ал эми экинчисинин денеси көпкөк, ара туулган окшойт. Мен булар каяктан, эмне болгон балдар, жашап кете алабы деп сурадым. Ал болсо, албетте жашап кетчет. Сиз балага алып жүрбөдүңүз беле? Эми байкап көрүңүз. Болсо болду. Болбосо балдарды 3 күндөн кийин алып кетебиз деп жооп берди. Мен ал кыздын атын сураганымда, мен бала багуучумун, дарыгер жиберди. Ал сизге өзү чалат деди. Нес болгон абалда турдум, бирок балдардан баш тарта алган жокмун. Мага 1 же 2 жаштагы балдарды жакшынакай шартта алып келет го деп ойлогом. Балдарды эскилиги жеткен одеял, кийимдерге ороп келген. Алар төрөлгөндөн бери жуунтула элек окшойт, аябай жыттанып кетиптир. Айрыкча күйүгү бар кыздан ириңдин жыты келип турду. Ымыркайлар жаңы эле төрөлгөнү көрүнүп турат. Улуусуна 2 жумадай эле болсо, кичүүсү кечээ же мурдагы күнү төрөлгөндөй. Но вторая вообще может от рода 4 дня. Өзүн бала багуучумун деп тааныштырган кыз Нуржамал менен 2-3 күндөн кийин дарыгер өзү байланышка чыгаарын айтып, балдардын чоо жайын түшүндүрбөстөн эле кетип калган. Нуржамал салмагы 1 килограммга чыкпаган, ара төрөлгөн, эч кандай документи жок ымыркайларды милицияга да, мамлекеттик ооруканага дагы алып барган эмес. Бирок тааныштары аркылуу жеке медициналык борборлордо күнү түнү дарылап, түтүк менен тамак берип жатып, ажалдан алып калганын айтат. 3 күндөн кийин Нуржамалдын үйүнө алгач өзүн Айнура, кийин Чолпон деп тааныштырган аял келген.
Почему-то я ее когда увидела, сразу, когда дверь открыла, Мен эшикти ачып, аны алгачкы жолу көргөнүмдө эле негедир жаккан жок. Ал бир нерсени жашырып айтпай жаткандай сезилди. Анын атын сураганымда Айнура деди окшойт. Мен өз ысымыңызды айтмайынча үйгө киргизбейм дедим. Ал фамилиясын айткан жок. Атын Чолпон деди. Үйгө кир, сүйлөшчү сөздөр бар. Мага бул балдар кантип кайдан колума тийди? Ымыркайлар кантип ушундай абалга келди? Балдар жөнүндө айтып бер дедим. Бул бала көк ара төрөлгөн, экинчисин эмне кылгансыңар? Бети манжалары соо эмес экен, кордоп шылдыңдадыңар беле дедим. Ал эже камсанабаңыз деп баарын айтып бере баштады. Ара төрөлгөн кыз УЗИде даун деп көрсөтүлгөндүктөн энеси баш тарткан. Биз 7 айга чейин кое тур деп көндүргөнгө аракет кылганбыз. Бирок таптакыр баш тартып туруп алгандыктан жасалма ыкма менен 6 айлык кылып төрөтүп алганбыз. Ал эми күйүп калган кызды энеси төрөп плиткага түртүп жиберген. Биз барган учурда колу, бети күйүп калган экен деп айтып берди. Анан макул, эже дарыгерлерден жардам берем. Дагы бир жума карап көрүңүз, жакпаса алып кетем деген. Ошентип 3 айга жоголуп кетти. и исчезла на 3 месяца почти что. Өзүн дарыгер катары тааныштырган Чолпон аттуу аял кайда иштей турганын ачык айткан эмес. Ай күнүнө жетпей төрөлгөн балдардын чоо жайы жөнүндө учкай гана маалымат берген. Нуржамалдын айтымында Чолпон кайра 3 айдан кийин келип, акча талап кыла баштаган. То есть она стала с меня требовать деньги. Ал менден акча талап кыла баштады. Жок дегенде башында бала багуучунун акчасын 2 айдыкын 60 000 сом беришиңиз керек деди. Мен айттым, жаңы төрөлгөн балдарга кайдагы 2 айдын акчасын берем. Эгерде силер карасаңар, ымыркайлардын ушундай абалга келип калганына силер күнөөлүүсүңөр. Анан бирөөгө түртө салып жатасыңар дедим. Ал мен башкаларга сатсам ар биринен 2 000 3 000 доллар алмакмын. А сиз бала багуучунун акысын берүүнү каалабай жатасыз. Азыр жакшы айтканда бербесеңиз милиция чакырып же балдарды алып кетем дейт. Азыр сен чакырбасаң милицияны мен чакырам дедим. Ал төлөйсүз, мен бир жумадан же 3 күндөн кийин келем деди. Мен бала эмес, баланын боогун бербейм. Кандай келсең ошондой кет, милиция чакырам дедим. Балдарды сага бергенче түрмөгө отурам десем, көрөбүз, сага жаза табылат деп кетип калды. Да, я сказала. И она говорит, посмотрим, я найду на вас управу, и ушла. Ошентип алардын уруш менен аяктаган акыркы жолугушуусунан 8 ай өткөндөн кийин дагы Чолпон акча талап кылып, болбосо балдарды алып кетем деп коркутуп телефон чалган. Ошондо Нуржамал Чолпон келген учурда чындап милицияга кайрылмак болот. Бирок ал ошол бойдон байланышка чыккан эмес. Азыр бул кыздар 1 жаштан өтүп калды. Нуржамал милиция менен кызматташып, бала сатуу фактысы боюнча күбө катары суралып жатат. Следователи, когда пояснили... Тергөөчүлөр иштин чоо жайын түшүндүрүп бергенден айткандан кийин алар менен кызматташа баштадым. Көрсө бир эле дарыгер эмес экен, алар мага окшогон башкаларга дагы абалы начар балдарды жеткирип берген экен. Эң өкүнүчтүүсү көпчүлүк балдар жашап кеткен эмес деп айтып жатышат. Элестетип жатасыңарбы? Эмнеге балдарды мындай кылышат? Тергөөдө жүрүп мендей болгон 4-5 ата энени көрдүм. Ар ким ар кандай жол менен алган экен. Бирөөлөр сатып, кээ бири мендей алган, айрымдары төрөтканадан алган. Баардык энелер балдарды жакшы ниет менен багып алышкан. Болгону ал балдарга мээримин төккүсү келишкен. Ал эми канчадан сатып алганын билбейм. Видел таких мам, как я. Ушул тапта милиция бала сатууга шектелген топ Нуржамалдан башка дагы 6 ата энеге бөлөк бирөөнүн ымыркайын ыйгарып беришкенин аныктаганын билдирүүдө. Жаңы төрөлгөн ар бир бала болжол менен 1,5-2 000 АКШ долларына бааланган. Алдын ала маалыматтарга караганда, бала саткан топтун башчысы жеке медициналык борбордун жетекчиси болгону айтылып жатат. Алар боюнан алдырганы келген 6-7 айлык кош бойлуу кыз келиндерге толгоо чакыруучу атайын дары сайып, уруксат кагаздары шарт жок жайда төрөтүп жүрүшкөн. Ушундай жол менен жарык дүйнөгө келген ымыркайлар наристе жытына зар болуп жүргөн жарандарга сатылып келген. Бүгүнкү күндө ошол сатылып кеткен 6 бала табылды. Андан тышкары дагы 2 баланын кайда экени бүгүнкү күндө белгисиз бойдон калууда, алар изделип атат азыр. Ушу балдар канча жашта негизги? Сатылып кеткен балдардын эң эле кичүүсү ушул жылдын август айында төрөлгөн. Ал эми улуусу 2016 жылдын май айындагы балдар 2 жаш 2 айга чыгып калды. Коомчулукту сестеткен окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 124 адам сатуу беренеси менен 6 жаранга айып угузулду. Алардын 5-өө камакка алынып,
Жакында эле бир дарыгердин беренеси кылмышты жашыруу деп өзгөртүлүп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылганы маалым болду. Ал эми дагы бир адам ооруп жатканына байланыштуу айыбы угузула элек. Бул именно биз азыр тергеп жаткан группа врачтары, булар өздөрүнчө бир группада. Булар 2016 жылдан бери ушундай иштер менен алектенип жатканы аныкталууда да. Бул иштин аркагында дагы канча киши кармалышы мүмкүн? Бул иште ушу төрөткана дарыгерлериби же ушу документ жасап берүү боюнча да? Бул убакта азыркы күндө кылмыш жобуна тартылып аткандар булар балдарды түздөн түз сатууга тиешеси бар адамдар. Ал эми документтерди жасаган адамдар боюнча дагы текшерүүчтөр жүргүзүлүп жатат. Андыктан бул иш боюнча бул бүгүнкү күндөгү 6 адамдан тышкары дагы бир 4-5 адам кылмыш жобуна тартылышы мүмкүн. Укук коргоо органдарынын маалыматына таянсак, бала сатып, кыныга алган топтун ымыркай үчүн документ жасап берген өзүнчө кишилери болгон. Алар мөөр басылган справканын электрондук түрүн сактап алып, кадимки эле принтерден шакылдатып чыгарып, балдарды шаардагы ар кайсы мамлекеттик төрөтканаларда жарык дүйнөгө келди кылып мыйзамдаштырып турушкан. Бирок 2018-жылы 2 баланын справкалары дал келбей калып, уюшкан топтун кыңыр иши ачыкка чыккан. Азырынча милиция тергөө кызыкчылыгына байланыштуу деп бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлердин аты жөнү жана иштеген жерин атабай жатат. Анткени менен интернет сайттардагы бала сатуу фактысы боюнча жазылган макалаларда айрым дарыгерлердин аттары жазылып жүрөт. Анда Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк медициналык борбордун дарыгерлери Жибек Өмүрзакова, Эльвира Чудубаева, Эркинай Молдокматова жана Бактыгүл Турдалиеванын аты аталууда. Ошондой эле номер 18 медициналык борбордун Чолпон Кененбаева аттуу гинекологу шектүү катары сурак берип жатканы айтылууда. Жогоруда аты аталгандардан номер 1 үй бүлөлүк медициналык борбордун дарыгерлери Жибек Өмүрзакова, Эркинай Молдокматова жана Бактыгүл Турдалиевалар ушул тапта кадимкидей эле иштеп жатышат. Эмгек өргүүсүндө жүрүп, ишке жаңы чыктым деген Жибек Өмүрзакова интернетте айтылгандар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Тамас, биз Азат Каражисен келек, бир нече суроолорубуз бар эле анан. Мен бир да суроого жооп бербейм. Мен интервьюдон баш тартам. Бир да суроого жооп бербейм. Баш тарткан себеби эмне болду? Айта албайм. Эми көптөө эле массалык маалымат тараттарында чыгып кетпеди күнөөлүүңүз бар үчүн жооп бере албайт атышкан. Был в следствиях, в интересах следствия, я ничего не могу отвечать. Хорошо, я не буду давать интервью. Жаныңызда болгон мындай башка дарыгерлердин дагы мындай байланыш башкасын айта аласызбы? Мен 3-сентябрдан 1-ноябрга чейин отпускада болдум. Алар жөнүндө эчтеке билбейм, эч нерсе айта албайм. Давайте все бүттү. Сиз эми болсо кайра көрөсүз болсун. Мен охрананы чакырам. Это нарушение прав человека. Ал эми дарыгер Бактыгүл Турдалиева болсо, менин тиешем жок деп кыйкырып, эшигин тарс жапты. Азат Каражисен. Я не при делах при этом, да. Эркинай Молдокматова деле жогорудагы 2 дарыгердин ыкмасына салып, сүйлөшүүдөн баш тартып, кабинетин жаап алды. Азат Каражисен келди. Бир нече суроолорубуз бар эле. Эмнеге баш тарттыңыз? Директорга Кирип чыкпаңыз. Жүрөбүз директорго араланды. Директор уруксат берген жок да. Уруксат берген жок, бирок дарыгерлер өзү билет да кимге сүйлөш керек. Жок, анда уруксат бербесе мен сүйлөгөнгө эч кандай эми жок. Алар деле сиздер билбейт да, сүйлө деп айта албайт да. Эч кандай жооп бере албайсыз, э? Жок бере албайм. Эмне суроо экенин да билбей, кызыкпайсызбы бизге? Албетте, бул ак халатчандар бала сатуу окуясында күбө катары эле сурактан өтүп жатышы мүмкүн. Бирок алар таза мындай коркунучтуу ишке аралашпаган болсо, эмнеге минтип камерадан жаа бою катышат? Же бир билгени барбы? Жогорудагы дарыгерлер менен кошо аты аталган Эльвира Чудубаеванын кайда экенин эч ким билбейт. Оорукана жетекчилиги аты аталган кызматкерлерине байланыштуу комментарий берди. Бул эми Эльвира Чудубаева, ким Жибек Максатовна Өмүрзакова, бул бизде поликлиникада 11-12 жылдан бери врач-гинеколог болуп иштеп келишет, экөө тең. Эльвира, в частности Эльвира Чудубаева болсо өзү бизден бул врач-гинеколог болуп иштеп, анан кийин жумуштан тышкары булар менчик гинекологический клиникаларда иштешкен экен. Жибек болсо постоянно бизде гинеколог болуп иштейт. Эми жанагындай басма сөз маалыматтарында берилип аткан
маалыматтар боюнча биздин толук мындай эмебиз деле жок. Аны ички иштер министрлигинин толук эменен ала аласыздар го. Азыр Элвира болсо жумушта жок, өзү иштикке чыккан жок. Ким Өмүрзакова болсо 3-сентябрдан 1-ноябрга чейин эмгек акы төлөнбөгөн отпускада жүргөн. 1-ноябрда болсо жумушка чыкты. Эркенай Күчүрөөнө болсо бул бизде врач кальпоскоп боюнча иштейт аппаратта. Ал киши деле көптөн бери биздин поликлиникада иштейт. Гинеколог болуп, ошо кальпоскоп болуп, жумушунда булардын мүнөздөмөлөрүнүн баары тең эле абдан жакшы гинекологдор болуп эсептелинет. Биздин бул гинеколог, эки гинеколог Жибек Максатовна менен Элвира экөө көпчүлүгү жана боюнда бар аялдар менен заниматься эткенден кийин алар тууралуу эч кандай аларга даттануулар болгон эмес. Ким Эркенай Күчүрөөнүнө деле ошондой. Бактыгүл Турдалиева болсо бизде 46-кабинетте медосмотр кабинет деп эсептелинет. Ал кабинетте биздеги бүт биздин районго караган ишканалар, мектептер, садиктер баары тең ошол 46-кабинеттен келип медосмотр өтүшөт. Вот в этом кабинете сидел наш доктор, гинеколог Кененбаева, Чолпон Акуновна. Бул бөлмөдө биздин дарыгер гинеколог отурчу. Ушул жерден кош бойлуу гинекология оорулары боюнча кайрылганды кабыл алчу. Бардык гинекологдорду эле кабыл алып, карап, дарылачу. Как все гинекологи, принимают и лечат, оздоравливают. У нее был... Анда силерге катталган боюнда бар аялдар боюнча маалыматтар болгонбу? База данных у нас, конечно, беременность. Ооба, кош бойлуу аялдардын маалыматтык базасы бар. Алар бизде катталган. Обязательно они зарегистрированы у нас. Вот. Обязательно. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактардын маалыматында дал ушул номер 18 медициналык борбордун гинекологу Чолпон Кененбаева бала соодалгандардын башында турган. Ал август айында эмгек көргүүсүнө кетип, ошол бойдон ишке чыккан эмес. Бул оорукананын жетекчилиги окуя жеке менчик медициналык борбордо болгонун белгилеп, 10 жылдан ашык иштеген кызматкери азыр камакта экенин жашырган жок. Ну вот с августа месяца получается, да? С августа месяца. Сначала она была в отпуске. Август айынан бери жок. Ал биринчи эмгек өргүүсүнө чыккан. Ал ошол бойдон келген жок. Андан кийин ушундай болуп калганын билдик. Биз суроо өтүнүч жөнөткөнбүз. Милиция СИЗОдо деп айтты. Ал иштеп турганда башка ооруканадан дарыгерлер келсе, келгендир. Аны билбейм. Эми дарыгерлер баарыбыз эле сүйлөшүп турабыз да. Сказали, что она в СИЗО. Милициядагы ымыркай соодалоо жеке менчик медициналык борборлордо орун алганын айтып жатат. Интернеттеги ачык булактарга таянсак, Чолпон Кененбаева Ирида Мед деп аталган коомдук фондду жетектери айтылат. Ал эми биздин колубузга тийген Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензия берген жеке менчик медициналык борборлорунун тизмесиндеги Ирида Мед кош бойлуу аялдарды кароого, аборт кылууга уруксат алганы жазылат. Бул документте Ирида Мед медициналык борбору Бишкек шаары Эркиндик бульвары 18-1 деп ушул имаратты көрсөтүп жатат. Азыр имараттын эшиги бек экен. Жана мындай коңгуроосу деле иштегени көрүнбөйт. Бул жакка көптөн бери мындай киши кирип чыга элек окшойт. Азыр ушул жердеги жергиликтүүлөрдөн негизи бул имарат эмне болуп, кандай медициналык борбор болгонун сураштырып көрөлү. Бул жакта жашайсыздар? Жок, мен бул жакта иштейм. Ал могул жерде мурда эмне болгонун билбейсизби? Медицинский центр бар болчу. Атын билбейсиз, Атын билбейм, чынымды айтайын, атын билбейм. Медицинский центр болуп элдеримде укол бирдеке жазат жүрүшкөн, анан жабылып калды. Ошо 1,5 айдай болду го, туптакыр эле жабылып калды. Аты Ирида медцентр эмес беле? Ирида болчу, Ирида. Бул жерде жазуулар бар болчу ошондой. Жазуулар бар болчу. Медцентр деген. Ооба, Ирида деген бар болчу. Качан жазууларын алып коюшту? Ошо 1,5 айдай болуп калды го дейм, ошо көчүп кеткенден эле ошо жазуулар алынып, ошондой болуп калды, эч ким жок. Эмне бар? Медицинский центр болуп жүргөн, бирдеме болуп. Жабылганда канча ай болуп калды? Билбейтигем уже көп болду. 1 айбы, 2 айбы? Көп болуп калды. Атын билбейсиз, Атын билбейтигем, медицинский центр. Бул имарат эмне болгонун билбейсизби же? Кайсы болду? Мурун это бизде, по-моему, медицинский центр был. По-моему, гинекология. Если это. А чё? Атын билбейсиз, Атын билбейм. Качан жабылып калганын билбейсизби? Мен оюмча мына скандалдан
по-моему, ошондон кийин жана бала сатуу чынынан кийин жабылды, э? Да, по-моему, да. Потому что бул жерде дайыма это жаш кыздар, аялдар врачы. Я примерно знала биякка. Вот ошол. Мындай кимдер кирип чыгып атканын билбейт белеңиз? Боюнда бар аялдар бул жерде. И боюнда жок, и боюнда, я не присматривался, эми жаш кыздарда көп деле көрүнбөйт да. Кирип чыкчу, э? Кирип чыкчу, Саламаттык сактоо министрлиги Чолпон Кененбаеванын Иридамет медициналык борбору бар экенин тастыктап, анын иштеп жатканына аз эле болгон деп жатышат. Бирок Юстиция министрлигинин сайтында Иридамет коомдук фонду 2016 жылы эле катталган экен. Чолпон Кененбаева деген гинеколог кайсы менчик медициналык борбордо иштегени жөнүндө маалымат барбы? Ооба, бизде лицензионный отделде маалымат берилген. Өзүнүн жеке мындай кабинет ачып алып, буквально сентябрь айында эле ачыптыр. Август-сентябрь айында эле ачыптыр. Анан кийин бир айдын ортосунда эле мынандай проблема чыгып калды да. Көп деле ошол кабинетти деле көп мындай иштебептир. Буквально мен ошол адресин карабай калыптырмын, бирок кабинет мына шаарда эле ошол. Первомайский эле. Правда, билбейт экенмин адресин. Точно я не знаю. Атын да билбейсиз? Атын нужно поднять документ. Аты бар ал лицензионный отдел. Ирида медцентр. Ирида медцентр, да, Ирида медцентр. Сертификаты их учитываются, все вот диплом. Саламаттык сактоо министрлиги дагы бала сатууга шектелип жаткан дарыгерлеринин атын атабай жатат. Бирок 14 кишиден турган комиссия түзүлүп, Ички иштер министрлиги бала сатууга шектүү деп берген 5 дарыгердин көп жылдардан берки ишмердүүлүгү, том документтери текшерилип жатат деп ишендирүүдө. Азыр министрлик, Ички иштер министрлиги жөнөтүлгөн тизме боюнча айта аласыздарбы кимдер алар? Мен чынында биринчи берген маалымат ойдон эле турабыз биз. Баягы эле 5 дарыгерлер. Ошол дарыгерлердин жок, мен азыр интересах следствия деп коебуз. Мен азыр айта албайм. Ошол юридический баа бергенден кийин ачык угулат. Учурда камакта жаткан дарыгерлердин бири бала сатуу беренеси менен 2011 жылы дагы соттолуп, бирок 100 000 сом айып төлөп эркиндикке чыкканын милициядан билдиришти. Ал адамга 100 000 сом штраф салынып, ошол бойдон кылмыш иши боюнча соттолду болуп бүткөн ошол иш. Анан бул чыккандан кийин эле кайра эле өзүнүн баягы кесиби боюнча медицина кызматкери болгондуктан кайра кесиби боюнча иштеп, анан кайрадан 2016 жылдан баштап ушундай бала сатуу кылмышына кайрадан кайтып барып атат да. Мыйзам боюнча адам сатуу беренеси боюнча кармалып, жасаган иши далилденсе 8 жылдан 15 жылга чейин абакка кесилиши керек эле. Андыктан эксперттер кылмыштуу ишке аралашкандар жазасыз калып жаткандыктан жылдан жылга бала саткан фактылар арбып, кала берсе ымыркайларды буюмдай баалап, соодалаган система түзүлүп калганын белгилешет. Жөн калбаш керек. Эгерде бир эле факты болсо, анда мейли эле. Жок, бул жерде кадимкидей 5-6 фактылар көп далил болуп атпайбы? Анан эмне үчүн алар жазасыз калыш керек? Эмне үчүн жазасыз калыш керек? Буга чейин деле биз ошол төрөтканаларда мындай окуя болгонун имиш менен гана калып калды да. Демек, анда булар имиш-ти, андан өчүтпөй анда жең алдынан бүтүрүп койгон. Ошон үчүн биз, мен ойлойм, бул балдарды сатуу боюнча, деги эле ушул балдарды төрөтканада жанагындай кайдыгер мамиле кылып, бөлөк ата-энесине эмес, башка бирөөгө саткан боюнча кылмыш жаза кодексин кылмышчысы бул статьяны аябай күчөтүш керек. Ошондо гана буга кичине бир сестенип мындай ишке барбай калышат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу окуясы боюнча 20 кылмыш козголуп, анын 14 сотко жеткен. Бирок соттон кандай чечим кабыл алынып, жазасын алгандардын саны жок. Адистер азыркы окуялар ачыкка чыгып калган факт экенин, болбосо мамлекеттик төрөтканаларда, көмүскө жайларда ымыркай соодасы гүлдөп жатканын, медицина тармагы реформага муктаж экенин какшап келишет. Татаал маселе да бала асырап алгандагы айткысы келбейт, бала сатып аткандагы айткысы келбейт, сыр боюнча сакташат. Ошондуктан статистикадан биз көрбөй атабыз да. Бирок аябай көп азырчы. Менимче мында ар бир ооруканада эле иретке келтирилген жумуш болсо эле алар бармак эмес да. Бул жерде мыйзам жакшы иштебегендиктен же болбосо бул чоң акча болуп атат да бул жердечи. Аябагандай чоң акча, анан мафия болуп атпайбы? Бир балага мисалы үчүн мен угам 200 000 сом, бир жаңы төрөлгөн балага 400 000 сом деген цифраларды айтып атышат да. Анан бул эми уюшкан. Бир
гана дарыгерлер эмес, жана документтерди жасап алуу оңой болуп атат. Депутат айткандай, бала сатуу окуялары күнүмдүк турмушта кадимкидей көрүнүшкө айланып баратат. Маселен, жаңы коштардын биринде турган жалгыз бой эне төрөтканада баласын сатууну сунуштаган окуясын жүзүн жашыруу шарты менен айтып берүүгө макул болду. Просто мен жакындарым барган эмес, эч кимчи. Уже сурай баштады, эмнеге көп жатып калдың, жолдошуң барбы деп сурады. Жок, ушундай. Аны менен байланышпайм, короче, ал Россияга кеткен, биз менен каарлашпайт, бара турган жерим жок. Ачык эле сурады, эмнеге көңүң жок болсо, анан бара турган жериң жок болсо анда ошо анда тышта деди. Сизге бир сумманы айтты, мынча сом? Сумманы айткан жок, акчасы ыраазы кылабыз дегендей эле кылышты. Так сумманы айткан жок. Азыр баласы 1 жашка чыгып калган Нуржан расмий никеси жок төрөгөн. Чогуу жашап жүргөн жигити менен боюнда бар кезинде эле 2 жолго түшкөн экен. Жакындары дагы жүз буруп кеткен кош бойлуу кызга төрөй электе эле тааныштары наристесин сатууну сунуш кылышкан. Бир эки тааныш айылдар бар эле, ошол эле айтты, биздин балам жок, мага эле берчи депчи. Мага эле өткөрүп бер деди да. Больницадан чыгарып өзүм баарын төлөймүн. Бирок баары бир ушулар багалабыз деп атканда баары бир ойлодуңуз беле ушундай болсо? Ооба, төрөйлүктүн алдын ойлогом, ошо өткөрүп берсемби депчи. Бекер өзүм кыйналам. Бала төрөлүктө? Ооба, төрөлүктө сунуштар түшүп аткан да. 2-3 түшкөн, бизге берсең деп. Ал сумманы айтпады да, жөн эле бизге эле өткөрүп бер деп элечи, если сага керек эмес болсо. Эми Нуржан кенедей Батирде өпчап турмуш өткөрүп жатат. Бирок кандан бүткөн ымыркайын бөлөкө карматып ийбегенине сүйүнүп отурат. Эмнеге Кыргызстанда жарандар балдарды мыйзамдуу түрдө асырап алуунун ордуна ар кандай көмүскө жолдор менен сатып алууну туура көрүшөт. Маалыматтар иретке келтирилген эмес да, чаржайт. Эч биле албайсың. Бир статистиканы карасаң 283 бала асыроого берилиши керек деп турат. Башка жерди карасаң сот аркылуу кетип атат. Анан ушундай чаржайт учурда албетте бала сатуу көбөйөт. Абдан бала асырап алуу бюрократташкан да. Бюрократиядан өткүсү келбеген ата-энелер акчаны бере коюп эле, ошол эне менен сүйлөшө коюп эле, анан баланы сатып алып атышат да. Ортодо жанагындай мыйзамсыз иштерге барган дарыгерлер, акушер, ошондойлор чыгып атат. Берүүнүн башындагы каарман буга чейин мыйзамдуу жол менен бала багып алам деген аракетинен майнап чыкпаганын айткан эле. Ага күйөөсү жоктугунан бала асыроого уруксат берилген эмес. Социалдык өнүктүрүү министрлиги тескерисинче өлкөдө бала асырап алуу ачык айкын жана жөнөкөй экенин ырастап келет. Бала асырап алуу үчүн кандай документтер талап кылынат? Асырап алууга шарты бар экендиги тууралуу арыз. Арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жеринен жана үй бүлөлүк курамы тууралуу маалымат. Арыз ээсинин туруктуу киреши булагы бар экенин ырастаган документ, иштеген жеринен жана эмгек акысы көрсөтүлгөн маалымат, ишкердик кирешеси жөнүндө декларациянын көчүрмөсү, жер үлүшү, малы жана башка активдери бар экенин тастыктаган жергиликтүү башкармалыктын маалыматы. Турак жайы тууралуу менчик укугун ырастаган документ, соттолбогону жөнүндө ички иштер органынын маалыматы. Антке менен бала багуу эрежелери кагазда оңой көрүнгөнү менен бала асырап алгондон сырткары баланы жылдап күтүүгө мажбур экенин, мындай жагдай аларды мыйзамсыз жолдорго түртөөрүн айтып келишет. Бала алам, бала берем деген маалыматтар интернетте, социал тармактарда ачык эле жарыяланып, андагы ондогон комментарийлерде ымыркайды соодалаган пикирлерди табууга болот. Балдарды сатуу алардын укуктарын одоно бузуу. Адистер мындай көрүнүштөрдүн тамырын кыркуу үчүн тийиштүү органдар ар бир окуяны кылдат карап, кылмышка аралашкандарды жоопкерчиликке тартып, бул оор кылмыш экенин элге жеткирүү керектигин белгилешет.